Арыбаңыздар, урматтуу катталуучулар. Анда биз бүгүнкү күндө Иран жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Иран жөнүндө биз жакын арада эле сөз кылганбыз, бирок ал учурда ошо Иранда болуп жаткан ички козголгон боюнча, ички көтөрүлүш боюнча, ал жерде өзүңүздөр билгендей эле ичинде Ирандын валютасы девальвация болуп, куну аябай түшүп кетип, ошол жерде чоң көңтөрүлүш болуп, анан ички адамдар көтөрүлүшүп, буга чейин эми канчалык деңгээлде чоң акциялар болгонун билбейт экенмин, бирок баягы Иран Ислам Республикасында бул эң чоң ички көтөрүлүштөрдүн бири болгон. Ошондо өрттөнүп жаткан Иран деген биздин ушундай болгон подкастыбыз бар эле, ошого кирип карап көрсөңүздөр болот. Ошондо мен ошол жөнүндө ички козголгон болуп аткан жөнүндө, анын ичиндеги Американын ролу, тышкы оюнчулардын ролу, Израилдин ролу, алар эмне көздөп жатышат, эмнеге алар ошо ички козголгонду колдошуп, Аятолланын бийлигин кулатабыз деп аракет кылып жатышат, ошол жөнүндө айтканмын, кененирээк айтканмын, бирок дагы кыскача ал жөнүндө дагы айтып кетмекчибиз. Бирок бүгүнкү күндө азыр Үчүнчү дүйнөлүк согуштун башталышыбы азыр кандай болуп жатат деп көп көп өлкөлөрү мындай кооптонуп, бүгүнкү күндө өтө кооптуулук менен карап турган учуру. Ал тургай кыргызстандыктарга дагы ошо Иранда болуп аткан окуялардын илеби мына жакындап келе баштаган сыяктуу болду. Кантип келе баштады? Көп адамдарыбыз бүгүнкү күндө Дубайда же кызмат кылышат, же ошол жерде иштешет, же болбосо ал жерде эс алып жүргөндөр бар. Туугандарыбыз бар, жакындарыбыз бар. Анан ошо биз көбүбүз көрүп келген эле Дубай, көбүбүз көрүп келген эле эс алып жүргөн ошол жердеги чоң заңыраган имараттардын ичине дагы бомба түшө баштаганын биз баарыбыз көрдүк. Демек, бомба түшүү, бүгүнкү күндө ракеталык бомбалар түшүү, бул оңой эле нерсе экени көзүбүзгө деле мындай ачыктан ачык эле жетип калды. Мурда биз мисалы мындай деп ойлочубуз да, бир согуш болсо, баягы эми чоң согуш болуп атса, эми бул бизге таандык эмес, эми бул алыс жакта болуп атат деп. Эми жакынкы региондордо кайсы жерде согуштарды көрүшө элек? Эгерде биз көп эмес, алыска эмес убакытты карап келе турган болсок, бул Афганистанда баягы талиптер болуп аткан, талиптер бийликке келатканда ошо ички согушту угуп, көрүп, мынакей могул жерде Өзбекстан, коңшу Өзбекстан турат, коңшу таджиктер турат. Ошондон кийин эле Ауганстандын ичинде чоң салгылашуу согуштар болуп аткан. Ал согушта билесиздер, Ауганстандын акыркы президенти Хамид Карзай утулуп, жеңилип, бул светтик президент деп эсептелчү, булар жеңилип, ал жерге исламистпиз деген, биз исламчылбыз деген талиптер келип, алар бийлигин орнотуп, ал жерге Ооганстан ислам мамлекетин орноштурушкан. Ал эми ошондон бери бул мындай эми баягы ички майда чүйдө согуштар болуп атат, бирок ошондон бери биз анчалык деле жакын Кыргызстанга мындай согушту көп деле байкабай келчү элек. Алыс жакта болуп аткан согуштар жөнүндө биз кеп кылып ой жүгүртүп карап калчу элек. Тигил жакта согуш болуп атыптыр, бул жакта согуш болуп атыптыр деп. Акыркы согуштардын бири жана кыргын болуп аткан Палестина, кайсы бир деңгээлде баягы кыргызстандыктардын өзгөчө баягы мусулмандардын биз ошо элге жардам беребиз, ошо жерге жардам бериш керек деп, кайсы бир айрым учурда биздин дагы бир ошо ислам багытындагы активисттер дагы ошо бул мусулманчылык, соопчулук деп акча чогултуп жүргөндөрүн көрдүк. Баягы ошентип таасир этип жатты. Бирок момунчалык жакын, алыскы тигил жактагы болуп аткан бир башка эле бир биз кинодон, интернеттен же болбосо бирөөлөрдөн угуп аткан алыскы эле бир өлкөлөрдүн согушунун илеби мынчалык жакын бизге келе элек болчу. Эң жакын дегеним ошол эми бизде Дубай дегенде ошол жерге бомбалар түшүп, ал жерде сиздер көргөн жоксуздарбы, интернетте мисалы өзбектин бир белгилүү ырчысы ошо эки Дубайда калган экен, ошол жерде бомба түшүп атканда ошол көрүп жүрөгү түшүп, мен уча албай калдым деген видеосу дагы абдан мындай таркап кеткенин биз көрүп жатабыз да. Демек, эми согуш боюнча бул азыр болсо ракеталык бомбалоо болуп жатат. Ракеталык бомбалоо кечээ башталды, мынакей экинчи күн башталып атат. Ракеталык бомбалоону
Израиль тараптан баштады, анан Америка экөө биригип биз кылдык, биригип баштадык деп айтты. Кайсы бир көптөгөн бул кеп ондогон эмес, жүздөгөн ракеталар жөнүндө болуп атат. Ошол жүздөгөн ракета Израилдин аймагынан чыгып, Иранды көздөй учуп, жүздөгөн ракета бул америкалыктардын жанагы айрым аскер базалары же болбосо айрым жанагы деңизге келип эле, өзүңүздөр билесиздер, деңизге, алыс жактагы деңиздерге токтотуп эле анан ошол деңиздерден аткылап ошондой болуп аткан учуру. Иран бүгүнкү күндө ислам мамлекети болгондо, ислам мамлекети деген чоң мамлекеттердин эң мындай күчтүүлөрүнүн бири деп айтса болот. Иран бүгүнкү күндө буга чейин мисалы Ирак дагы чоң ушундай мусулман мамлекет болуп келген. Ал жерде Иран эми шииттер болгону менен баары бир булар дагы мусулман болуп эсептелинет. Булар ошол эки Американын саясатына каршы туруштук берген ошол региондо. Муну жакынкы чыгыш деп айтып коет. Ближний Восток дегенди биз көп угабыз. Муну жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн катарына кирет. Ал жакта нефть абдан көп. Иран мамлекети нефть боюнча алдыңкы өлкөлөрүнүн алдында турат экенин бизге белгилүү. Мисалы азыр мына Иранда согуш башталбадыбы? Булар албетте нефттин экспортун токтотушту. Бул баары бир дүйнө жүзүнө нефттин баасына дагы таасир этет да. Себеп дегенде Иранда абдан көп баары нефть бар, баары бир таасир этет. Эми буга чейин мисалы баары бир тиги Ирандын нефттерин тияка бияка саттырбай аракет кылды, бирок ошентсе деле булар эми башка бир жашырын түрдө, башка ушул тиги ошол санкцияга баш ийбеген өлкөлөргө сатып кетишти да. Мисалы кайсы бир деңгээлде булар ошол эле Кытайга акырын баягы тымызын сатканга аракет кылып жүрүштү. Ошол эле баягы тегерек четтеги өлкөлөргө тымызын сатып жүрүштү. Себеп дегенде нефть абдан көп. Анан бул ошентип баягы деги демократиялык блокко деп айталык, демократиялык мамлекеттерге же болбосо чыгыш өлкөлөрүнө, чыгыш өлкөлөр бул Европа өлкөлөрү, бул Америка өлкөлөрүнө мындай оппозиция, каршылык киргизип келген мамлекеттердин бири болуп эсептелинет. Бул чоң мамлекет, чоң ресурстар менен, көп адам менен белгиленген мамлекет болуп эсептелинет. Эми Иран боюнча мындай айтып кете турган болсок, мисалы буга чейин сиздер көрсөңүздөр керек, Иран бул ислам мамлекети болгондон бери, ислам мамлекети болуп 1979-жылы, туура 47 жыл мурун ислам мамлекети болуп келген. Ислам мамлекети болуп келгенде, ошондо ушунун чокусуна эң башчысына бул аятолла деген келип, бул мындай духовный лидер деп коет. Бул руханий лидер, мусулман лидери ошол жерде. Муну ошол диний чөйрө, өлкөнүн диний чөйрөсү, ошонун эң чокусунда турган кеңеш ошол туруп анан төбөлүккө шайлайт да. Арасынан эң татыктууларды тандап туруп анан төбөлүккө шайлайт. Ошо 79-тан баштап бир аятолла болуп келген. Андан кийин ал киши каза болгондон кийин 30 айрым булактарда 36 деп турат, айрым булактарда 37-жыл бою башка аятолла болуп келген. Булар болсо бир жолу шайланат, өмүр бою өлгүчөктө ошонун лидери болуп кала берет. Негизги чечимдерди ошол аятолла кабыл алат. Бирок ал багы мындай диний лидер болгондуктан, диний лидер болот, диний багытта бүт өлкөнү кармап турат. Бирок мунун өзүнүн президент деген өзүнүн органы бар. Ал бул жалпы шайлоодо шайланат. Мындай өзүндөй өзгөчө, бул демократиялык мамлекеттерде эмес, же болбосо авторитарлык мамлекеттерде түзүлгөндөй эмес, бул башка бир өзүнчө түзүм келип түзүп коюшкан да. Ошол түзүмдү келип түзүп коюшкан, ошол өзгөчө түзүм. Ошондо булар мындайча, эми эгер биз менен салыштырып келе турган болсок, булардын президенти биздин өкмөт башындай, бирок шайланат. Ал шайланып, кайсы бир жылга 5 жылга шайланып, анан ал шайланып турат, бирок негизги лидер бул аятолла шайланбай эле эң бир жолу төбөлүккө шайланат. Ошол эки жанагы диний лидерлер, диний кеңешинин жыйынында анан ошо менен өмүр бою шайланып келет да. Бул экинчи аятолла болчу. Анан эми мисалы дүйнө жүзүндө башка бир мамлекеттик структураны карап келе турган болсок, Иранга окшогон эч кимдин башкаруу структурасы жок.
муну ошол Иран гана өзү ушинтип түзүп чыгышкан. Мисалы жакынкы биз билген араб өлкөлөрүнүн дагы структуралары болсо, алар толуктуу түрдө булар монархия. Монархия дегенде аларда бир үй бүлө башкарат. Бир үй бүлө отуруп алып эле башкара берет. Бүттү. Алар болсо тиги атадан балага, баладан небереге ушинтип эле бийлик кете берет мисалы. Араб өлкөлөрүндө, Сауд Аравиясында аларда башкаруу структурасы ушундай. Ал жерде ачыктан ачык эле ислам монархиясы түзүлгөн. Ал эми Иранда болсо өзгөчө дүйнө жүзүндө жок бир башкаруу формасы түзүлгөн да. Ошентип койгон. Ал жерде 3 армия бөлүгү бар. Биз билген бир чоң армия жанагы бул коргоо министрлик сыяктуу солдаттар кадимкидей эле. Экинчи армия бөлүгү бул жанагы ички иштер министрлик сыяктуу. Үчүнчү армия бөлүгү жанагы КСИР деп айтып атышпайбы? Корпус исламских стражей деген ошол чоң. Бул чоң армиясы. 3 армия. Анан эң кызыгы туугандар, абдан кызыктуу нерсе, таң калыштуу нерсе, буларда мындай эме түзүлгөн да, мындай бирине бири мындай паритеттүүлүк түзүлгөн. Бирөө бирүнө үстөмдүк кыла албаган, ар бири өзүнчө бөлүк болгон. Бул Ирандын структурасы ушундай өтө кызыктуу да. Өзүңүздөр көргөндөй эле, мисалы биз менен салыштырып келе турган болсо, бизде деле мисалы мындай да, президент башында турат, бирок 3 бийлик бар, сот бийлиги, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги. Анан ошондо аткаруу бийлигинин ичинде мисалы эгерде ала турган болсок, аткаруу бийлигинин эң башы бул президент, андан кийин өкмөт башы, андан кийин министрликтер болуп кетип атпайбы? Анан министрликтин ичинде бизде деле карасаңыздар, мисалы ички иштер министрлиги бар, тышкы иштер министрлиги бар, атайын улуттук коопсуздукту көзөмөлгө алган комитет деп коет бизде. Ошол бул деле чоң министрлик сыяктуу багыт ал бар. Анан булар негизи бири-бирине мындай баш ийбеген, ошо прокуратура бар, баш ийбеген органдар болуш керек эле да. Бирок өзүңүздөр көрдүңүздөрбү, мисалы генерал бир органдын башына келди дагы, анан бара келип туруп эле баягы ошол балансты, бири-бирине баш ийбөө балансты ошол жерден бузуп эле ГКМБ аябай, УКМК аябай күчтүү болуп эле баягы тияктын баарына үстөмдүк кылып кеткенде өзүңүздөр көрдүңүздөр да, кандай баланс бузулуп кеткен да. А Иранда болсо карасаңыздар, Иранда эң чоң диний лидер турат, бирок ошондо дагы ичинде ушундай паритеттер болуп түзүлгөн, анан бири-бирине ошо баланс кармалып турат да. Ошол баланс кармалып турганын, ошон үчүн ошо баланс, ички баланстар бири-биринин органдары бири-бирине үстөмдүк кылбай кармап турганы үчүн Иранга дагы, мунун Ирандын душмандары дагы, ошол эле Америкада, ошол эле Европада дагы Ирандын структурасынын туруктуулугуна абдан мындай баа берип келишет да. Чынында эле ислам мамлекети ичинде мындай туруктуу мамлекет кура алышты. Туруктуу бир башкаруу формасын кура алды деп баары бир анын Ирандын душмандары дагы аны белгилеп келишет. Ошол себептен Иранда ислам мамлекети Ирандын ичинде канча жолу көңтөрүш кылабыз деп аракет кылышты, бирок кыла албай келген да. Мына акыркы жолу толкундуу болгондо дагы ичинде дагы канча деген адамдар, миллион деген адамдар көтөрүлсө дагы, достор көрдүңүздөрбү, эчтеке жардам бере албай койду го. Бир айрым булактар боюнча 30 миңге жакын адам каза болду. Ал эми расмий Иран мамлекети билдирген булактар боюнча 3,5 миңдей адам каза болду ошол өйдө төмөн толкундоолордо. Бирок ошондо дагы бийлик алмашкан жок. Аятолло өз ордунда калды. Анан ушул эки болгондон кийин өзүңүздөр билесиздер, Трамп өзүнүн коркутууларын баштады. Ал Иран мамлекетинде ошо элге кайрылууларды кыла баштады. Биз келебиз, эгерде Иран мамлекети өзүнүн элин кордук менен өлтүрүп баштаса, анда биз аны коргойбуз, тигинтебиз, мынтебиз деп баштады. Деги эле мен жанагы жалындап жаткан, күйүп жаткан Иран подкастында дагы толугураак айтып кеткем, бирок кичине айтып кете турган болсок, эмнеге мисалы Америка өлкөлөрү, Европа өлкөлөрү ошо Иранды улам-улам байма-бай бомбалап турат? Негизги
мындай себеп катары, негизги аргумент катары, ошо бомбалоонун аргументи катары Иран бул ядердик курал, ядердик бомбаны алганга аракет кылып жатат деп. Бул чынында эле бул калп эмес, бул жөндүү нерсе. Иран бомба өзү иштеп чыкканга аракет кылып келатат канчадан бери. Себеп эмнеге ошол бомбаны иштеп чыгуу буларга өтө зарыл. Мисалы өзүңүздөр карап көрсөңүздөр, КНДР деген бар, бул жанагы Түндүк Корея, биз билген Түндүк Корея. Ким Чен Ыр ошол жерде мына кызы экөө азыр 13 жашта кызы экөө азыр башкарып турган учуру. Аларга эмнеге мисалы жамынып алып эле өз билгенин кылып атат да, ал өз билгенин өтүгүн төргө илип, өлтүргөнүн өлтүп, элин момунтип мыжыгып эле, анан керек болсо тиги Трампка деле бар билгенин кылып ал деп эле өз билгенин кылып атпайбы? Эмнеге эч ким эчтеке дей албай жатканы буга чейин? Эмнеге мисалы Трамп Иранды бомбалагандай бомбалай албай жатканы бир эле себептен: алардын ядердик бомбасы бар. Ядердик бомба деген бул жанагы ядердик ракеталарга, боеголовкаларды салып туруп эле баягы учуруп ийсе, анын жарылуусу бул кыйроого алып келет. Бул кыйроо канчалык деңгээлде мунун талкалоо күчү бар экенин биз Япониядагы Нагасакиден көргөнбүз да. Аны сиздер жакшы билесиздер. Кетип туруп эле бомбаны бир шаарга таштаганда эле бир шаар түп тамыры менен жок болуп калганда, ошондо бул ядердик бомбанын күчүн дүйнө жүзү көргөн. Ошондо түшүнүшкөн, ядердик бомбаны же алып алса, анда бул мындай. Ошон үчүн бекеринен айтпайт да, ядердик курал, ядердик бомба бул кайсы бир деңгээлде ушу дүйнө жүзүндө болуп турган балансты дагы сактоо депчи. Эмнеге мисалы Орусия менен Америка бири бирин дайыма коркутуп келет, бирок бири бирине кол салбайт? Себептен экөөндө тең ядердик бомба бар. Эмнеге мисалы башка ядердик державаларга мындай бомба атылбайт? Себеби жөнөкөй эле, алар ядердик бомбаны атып ийсе, бизге ошол эки жок дегенде бирөө түшүп кетсе, анда чоң бир кыргын болуп кетет деп, бул мындай кармануу фактору деп коет, сдерживающий фактор деп коет. Ошо кармануу фактор болуп келет да. Орусияны дагы кармайт башка жака ошо ядердик бомбаны жөнөткөндөн, Американы дагы кармайт, ошол КНДРди дагы кармайт, баарын кармап турат. Анан ошону түшүнгөн Иран ошо ядердик бомбаны мен дагы иштеп чыгам, ошол эки биз ээ болуп алсак, анда бизге Америкадан да коркпой калабыз, Европа мамлекеттеринен да коркпой калабыз, Израилден дагы коркпой калабыз деп келген. Ал эми Иран мамлекети ошол эки Израиль мамлекетине каршы туруп келген. Себеп дегенде Израилди эми баягы мусулмандардын баары эле жаман көрөт эмеспи, силер билесиздер, жөөттөр, бул биздин баягы душманыбыз, диний душманыбыз деп тети илгертен бери келген да. Тети Алякса мечитин баягы крестовый поход болгондо деле ошол экини талашып, кырылышып келген. Баягы крестовый походдор Европада бүт крестовый поход миллиондогон адамдар чогулуп келгенде деле бир келип туруп кийини тартып алат. Жанагы Салахаддин деген баягы чоң араб башкаруучусун дагы сиздер билсеңиздер керек. Ал болсо ошол эки крестовый походдо ошол эки чиркөөчүлөр менен урушуп, Израилди бир басып алат, кайра алдырыйт. Ушинтип эле келген да. Себеп дегенде Израилде ошол эки Алякса бар, Израилдин жери бул мусулманга дагы ыйык жер, ошол эле учурда христиандарга дагы ыйык жер болуп эсептелинет да. Мунун негизги конфликти ошол диний негизден болуп келген да. Анан ошол жерде Израиль эмеге Иранга жакын, эң күчтүү мамлекеттердин бири эле. Ошол эки эң күчтүү мусулман мамлекеттер ошого мындай диний карама каршылык барган эле ушул Иран да. Анан ошон үчүн Иран менен эменин ортосунда бир мамлекет бар. Иран менен Израилдин ортосунда Ирак мамлекети бар. Ирак мамлекети андан кийин эле Иран мамлекети. Ошо эки мамлекеттин ортосунда ошо Ирак мамлекети эле бар. Анан ушу эмеге Иранга каршы турган дайыма жанагы Хезболла деген террористтик уюм деп аталган нерселерди коргоп келген дагы Иран. Жанагы Палестинага да кайсы бир деңгээлде Палестинанын ичиндеги
ар кайсы террористтик Иранга каршы болгон террористтик топторду да каржылап келген, курал берип келген дагы Иран. Ошондуктан Иран ушул блокко кирет да. Анан ошондуктан бул карама каршылык болуп уланып келе берген. Буга чейин бомбалоонун баардыгы бомбалоону ошол эми Израиль менен эле тиги Америка кылып келген да. Булардын негизги аргументтери жанагы булар Иран бомба иштеп чыкканга аракет кылып атышат. Биз ага жол бербешибиз керек. Себеп дегенде Иран ядердик бомба болуп калса, анда ошо дисбаланс жанагы мен бири-бирин кармап келаткан дисбаланс бузулат дагы, а Иран болсо бир күнү туруп бирде болбосо бир күнү Израиль мамлекетин жок кылат деген ойдо. Америка болсо Израиль мамлекетин дайыма коргоп келет. Себеп дегенде ошол жакынкы чыгышта жалгыз мындай христиан өлкөлөрүнүн эң негизги мамлекети болгон Израиль болуп эсептелет. Калгандардын баары эле мусулман өлкөлөр, тегерегинин баары эле Сауд Аравия, Иордания, ошол эле тиги Катар, анын баары эле ошол жакта да. Анан ошон үчүн баягы булар бири-бири менен дайыма партнерлош болуп келет да. Ошондуктан Иранга Америка дайыма жардам берип, дайыма коргоп келген. Анан Израильге, то есть Израильге кечиресиздер. А Иран болсо ошол экини көрүп, эң негизгиси ушул эки жакынкы чыгышта болгон жалгыз эле жөөттөрдүн өлкөсү бар, ошону жоккубуз керек деп ушундай карама каршылык болуп келген да. Анан эми жакынкы арада болсо, өзүңүздөр билесиздер, буга чейин эле жакынкы арада эле Американын учактары, Американын жанагы деңиздеги кемелеринен ракеталар менен ошо жердин түбүнө кирген ракеталар менен бомбалап Ирандын жанагы аскери объектилерин, бомба чыккан жерлерин жана ошо бомбаны иштеп аткан илимий адистердин баарын өлтүргөн, өзүңүздөр билесиздер да. Бирок бул аргументтин баары ядердик курал иштеп чыкпашы үчүн деп келген. Иран көп жылдан бери бул санкцияда, экономикалык санкцияда. Иран менен соодалашканга тыюу салынган. Мисалы, эгерде Кыргызстан Иран менен соодалаша албайт, Иран менен соодалашса, анда Кыргызстанга дагы ар тараптуу санкция кылып киргизип салат. Ошондуктан башка өлкөлөр Америкадан, дүйнөлүк экономика бул азыр кармап турганы кимдер кармайт? Америка кармап турат, Европа өлкөлөрү кармап турат, туурабы? Мынакей азыр Кытай гегемон болуп келди. Анан эгерде ким Иран менен соодалашуу иштерин жүргүзүп баштаса, аларга санкция болот да. Ошентип алар курчоодо калып келген буга чейин. Бирок курчоодо калып келсе дагы Ирандын мындай күчтүүлүгү ошол эки санкция менен жашаганды булар үйрөнүп алышты. Ал тургай ошол санкция менен жашап жатып, булар ошол эки бомбаны иштеп чыкканга да аракет кылып атып, анан көрдүңүздөрбү, керек болсо күчтүү делген, күчтүү армиясы бар делген Орусия дагы бул Ирандын партнеру болуп эсептелинет. Булар Иран менен жакшы алакада болуп келген бүгүнкү күнгө чейин. Анан керек болсо Орусияда жанагы аскер дрондорду чыгара албайт. Анан Шахед деген Иран ошол экени чыгарып албады. Күчтүү бир жанагы аскерий дрондорду. Шахед деген бүгүнкү күндө Украинаны бомбалап аткан бул Шахед дрондору да. Шахед дрондору керек болсо Иран келип туруп Орусияга ошол эки заводду курганга жардамдашып, ошол жерге технологияларын берген. Бүгүнкү күндө Ирандын Шахед дрондору Украинаны бомбалап, жанагы Украинада азыр кимдин дрондору бар? Американын дрондору, аскери дрондору, Европанын аскери дрондору бар. Мынакей ошол экилер Украинадан, Украина тараптан колдонулуп, орустарды бомбалап жаткан учуру. А орустар болсо эмне кылат? Орустар өзүнүн дрондорун чыгара албайт. Орустар аман эле болсун. Орустар аскери дрон эмес, машинени тыңгылыктуу жасай албайт да. Баягы илгерээте тиги кылым мурун жасалган жанагы буханка деген жанагы бар го, тиги УАЗик. Дагы эле ошол бойдон да мындай өзгөрүлбөгөн буханкачы. Анан булар дронду дагы чыгара албай, мунун технологиясын дагы билбей, анан ошо Иранга кайрылышып, Иран ошол Шахед дрондорун берип, анан ошентип уруш болуп аткан учуру да бүгүнкү күндө. Азыркы күндөгү жанагы бүт дрондордун баары бул орустардын карамагындагы дрондордун баары бул европалык, америкалык дрондор эмес. Себептен алар технологиянын баарын орустарга бербей койгон. Алар азыркы күндө Украина тарапта күрөшүп атышат да.
Анан ошондуктан булар эмне кылган, ошентип Иран менен кызматташып, Ирандын технологияларын, Ирандын жанагы Шахед деген дрондорун алып алып, анан Украинаны бомбалап аткан учуру. Эми мисалы жалпысынан жалпы жонунан алып келгенде Американын мындай душман деп айтпайм, бирок карама каршылык болгон өлкөлөрү кайсыл? Бул Орусия, бул Кытай, бул Иран, ошол экелер болуп келет да, баягы карама каршылык. Американын саясаты менен болбогон, өзүнчө биз карайбыз деген ушул блокко эле КНДР дагы, Түндүк Корея дагы кирет. Анан эми ошонун ичинен мисалы Иранга азыр мына ар тараптуу бомба 2 күндөн бери, мына экинчи күн болду, азыр бомбалар түшүп жаткан учуру. Ошо бомбалар түшкөндө Ирандын тарыхында экинчи аятолла каза болду. Бүгүнкү күндө каза болуп, азыр аны бүгүн эле аны ошо акыркы сапарга узатуу азасын күтүп, өлкө аны узатууга жөнөттү. Бүгүн түнү же эртең Иранда жаңы аятолланын шайланышы күтүлүп турат. Эми Иран болсо баягы өзгөчө Венесуэладагы жана Мадураны уурдап кетүү операциясын Америка жүргүзгөндөн кийин Иран катуу даярдана башташкан болчу. Иранда укмуш нерсе буга чейин тарыхында болбогон нерсе кылган. Булар аятолла балким өлүп калса, анда анын ордуна ким келет экенин булар аныкташкан. Президент өлүп калса, андан кийин анын ордуна ким келет экенин бир эмес 4 кишини аныкташкан. Элестеткиле, мисалы президент өлүп калса, анын ордуна сен мына могу президенттикке барасың, ал өлүп кала турган болсо сен баласың деп, ар бирөө 4. Керек болсо чоң кызматкерлер эмес, министрлер дагы ар бири 4төн кишини аныкташкан. Биринчи, экинчи, үчүнчү, 4-үнчү деп. Мынакей биринчи өлсө бул келет, экинчи өлсө бул келет, үчүнчү өлсө бул келет, 4-үнчү өлсө бул келет. Иран мамлекетинин башкаруу бүт аскерий багытындагы негизги чечимдерди чыгара турган ал жерде адамдардын баардыгы жакынкы арада баары бир согушка даяр болушчу. Даяр болгондо дагы өзүнүн аскер күчтөрүн гана даярдабастан, булар өздөрүнүн ичиндеги башкаруу адамдарын, негизги адамдарына дагы 4төн киши запас кылып койгон. Ошондуктан мынакей булар эмне кылышты? Буга чейин аскерлерин Америка ошоки жанагы Персидский залив деп коет. Ошол жакка жакындатып, аскер кемелерин баягы жакындатып баштаганда, ал жерге аскерлерди жөнөтүп баштаганда, учактарды жөнөтүп баштаганда, эми Израиль булардын баягы өзүнүн чалгындары деле иштейт да Ирандын. Израилде баягы бүт даярдыктарды көрүп баштаганда эле, булар болсо ошол экенин баарына даярданып, мынакей жакын арада баары бир ушундай аскерий операция болушу ыктымал деп булар күтүшкөн. Анан күтүп даярданып кылып жүрүшкөн, бирок ошол эле учурда мисалы дүйнө жүзү дагы ошону талкуулап атышкан, эмне болот деп. Ал эми Ирандын өкүлдөрү менен Американын өкүлдөрү улам жанагы сүйлөшүү раундтар деп коет, сүйлөшүү раундтарга жолугуп жатышкан. Сүйлөшүү раундтарда Америка талаптарын койгон, жанагы ошол эле ядердик куралдар боюнча башка талаптары койгон. Тигилер ошол талаптардын кайсынысын аткара алышат, кайсынысын аткара алышпайт деп, баягы улам жолугушуу раундтар жүрүп аткан. Америка Иранды коркутуп баштагандан баштап, бүгүнкү күнгө чейин 4 раунд жүрүп бүткөн. Акыркы ушул бомбалык ударлар, акыркы согуш башталарынын алдында 10 күн мурун Трамп айткан, 10 күндөн кийин Ирандын мындан кийинки жашоосу кандай болот экенин мен силерге айтып берем деп койгон да. Ошол тараптан баштап эле белгилүү болуп калган. Же 10 күндөн кийин ошол эки кайсы бир ошол сүйлөшүү раунд бир жыйынтыкка келет, же болбосо согуш башталат депчи. Согуш башталганда эми албетте Иран Америкадан абдан алыс. Иран алыс болгондуктан Венесуэла жакын болчу да, момундай эле коңшу. Ошон үчүн вертолеттор менен баргалы эле булар операция кыла алган да. Ал эми Иранга жакынкы Израиль дагы тетиги 1000 чакырым. Анын ортосунда бир мамлекет бар. Ошондуктан бул алыс эле. Алыс болгондуктан жанагындай Венесуэлада өткөргөндөй операция өткөрө албайт эле. Бул биринчиден. Экинчиден, Иран мусулман өлкөлөрдүн арасында эң күчтүү аскер жагынан, курал жагынан эң күчтүү мамлекеттердин бири болуп эсептелинчү эле. Бул экинчи. Үчүнчүдөн, Иран бомбалоого, согуштарга көнүп калган мамлекет. Булар көп жыл болду. Булар таптакыр тынбайт.
бир Ирак менен согушуп кетет, жанагы бир Америка келип бомбалап кетет, бир Израиль менен ракета алмашып атышат. Ошондуктан булар согушка көнүп калган. Булар ошондой абалга көнүп калган. Ал эми андай абалга көнүп калган дегени булардын аскерлери да көнүп калган, булардын эли дагы ошол элекке көнүп калган. Ошондуктан Иранды жөн эле жеңип коюу же болбосо мына операция кылуу, бир операция кылып эле анан ички мамлекет түзүлүшүн көңтөрүш кылып ийиш өтө кыйын эле. Канча буга чейин көңтөрүлүш кылабыз деп аракет кылышты, көңтөрүлүш кылуу кыйын экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Бүт баары ошо ийгиликке учурабай келди. Ошондуктан Америка деле муну абдан жакшы түшүнүп келген. Оңой менен Иранды багындырып ала албайт экен. Анысы деле бүгүнкү күнгө чейин түшүнүктүү болуп келген. Эми булардын операциясы башталды. Ондогон, бүгүнкү күндө жүздөгөн, балким эртеңден баштап миңдеген ракеталар Иранга учуп атат. Иран жөн турган жок. Иран эмне кыла баштады? Албетте, алысты Америкага ракета жөнөтө албайт. Ошон үчүн кимди сого баштады? Ирандын, Американын, АКШнын партнерлору делген жанагы ошол эле чыгыш, жакынкы чыгыштагы Дубай, Араб Эмираттары, Катар, булар эми Американын партнерлору болуп эсептелет да. Бахрейн ошол жака ракеталарды урдура баштады, ошол жерге. Азыр эми мындай деп атпайбы? Азыр көп адам могу Кыргызстанда дагы айтып атат, мен буга бүгүнкү күндө чыга турган дагы себеби ушундан болду. Мынакей, көрдүңүздөрбү, Атамбаевдин көрөгөчтүгүн, ошол биздеги аскер базасын, Американын аскер базасын кетиргени үчүн биз мынакей тынч жашап атабыз деп эми кээ бир былжырактар сүйлөп атпайбы? Мен айтайын дегеним, бизде Кыргызстан, мен атайын моуну карадым. Кыргызстан Ирандан 1,5 миң чакырым алыс экен. 1,5 миң чакырым алыс экен. Бул биринчиден. Экинчиден, туугандар, азыркы күндө кайсы аскер базаларына чабуул жасады? Бахрейнге чабуул жасады 170-200 чакырым. Катарга чабуул жасады 190-200 чакырым. Дубайдагы жана Абу Дабидеги аскери базаларына чабуул жасалды 200-250 метр чакырым. Кувейттеги аскери базаларга чабуул жасалды 300-350 чакырым. Мындай нерсе. Биз Кыргызстан Ирандан 1,5 миң чакырым алыстабыз. Бул биринчиден. Алыстык көрдүңүздөрбү? Жакынкы аскери базаларды кылып атат. Американын дүйнө жүзү боюнча бүгүнкү күндө ар кандай айтуулар боюнча 700төн ашык аскер базасы бар. 700төн ашык. Ал базалардын ар кандай түрлөрү бар. Кичиреги бар, ортосу бар, чоңу бар. Мындай эң кичинекей жөнөкөй пункттары бар. Ар кандай түрлөрү бар. Кыргызстандагы аскер база, бул аскер база бирок кичинекей аскер базасы болуп эсептенчү. Бул жерде аскер контингенти мындай жокко эсе эле. Жалпысын алып келгенде, себептен да бул жөн эле май куюп алып кетип калмай Афганистанга. Негизги Кыргызстандагы аскер базасы бул атайын Афганистанга чабуул коюуга жасалган. Иранга эмес, Иранга чабуул коюш үчүн биздин аскер база өтө эле алыс. Өтө эле алыс. Мен айтпадымбы, 700гө жакын аскер базасы бар. Ал эми ошоки ошол жанагы Персия заливы деп коет. Ошол жердеги эле тегеректеги радиустагы эле ошол жердеги аскер базалары 100гө жакын аскер базасы бар. Тууганда 100гө жакын аскер база. Ошондуктан бул жерде эгерде Америка базасы болсо дагы, муну Америка ал үчүн колдонбойт эле. Бул мындай максатсыз нерсе да, ысырапсыз нерсе да. Бул биринчиден. Ошол эркелерге мен жооп берип коеюнчу. Муну колдонгон мындай акыл эске сиңбей турган нерсе да.
ошол жерде 100гө жакын 200 чакырымдагы тегере 200 чакырымды түзгөн аскер базаларды колдонобу? Же тиги 1,5 миң метр 1,5 миң километрде турган тиги эмеде Кыргызстандагы аскер базасын колдонмок беле. Эми бул мындай акылга сыйбай турган нерсе да, бул бир. Экинчиден, эми ошол эгер аскер база Кыргызстанда болсо, мындай гипотетикалык эле ой жүгүртүп коелучу. Мына ушуну айтып атпаймынбы, тетиги жактагы эми башка континенттегидей эле алыстык бар жерде ушу аскер базасына чабуул жасайт деп. Бул биринчи. Экинчиден, эми бул жерде аскер базасы болгондо көрдүңүздөрбү, азыр мындай болуп атат. Булар мисалы базанын аралыктары чоң чакырым да, базанын аралыктары абдан чоң чакырым. Анан ошол экени так кайсыл жерде базасы бар экенин билсе деле, көрдүңүздөрбү бүгүнкү күндө Иранда булар болсо аскер базаларын, аскер бир бөлүкчөлөрүн бомбалап атат да, туугандар. Мына бүгүнкү күндө Американын эми бул белгисиз азыр, Американынбы же Израилдинби ошол ракетасынын бири Килейген мектепке келип түштү. Килейген мектепке келип түштү. Бер жагы эле 30 бала каза болду деп бир булактар айтып атат, 60ка жакын бала каза болду деп бир булактар айтып атат, 100гө жакын бала мектеп окуучулары каза болду деп бир булактар айтып атат. Элестетиңиздер, эми булар болсо ошо аскер базаларын бомбалаганга аракет кылышат, бирок мектепке түштү да. Эми караңыздар, могул жерде Манас аскер базасы бар эле, Американын. Ал эми ошонун эле жанында, туугандар, аралыгы канча чакырым? Аралыгы өтө аз чакырым да. Бул жерде эле орустун аскери базасы турат. Ошол Ирандан аткан ракета ошо Манас базасына атам деп атып, орус базасынын жанындагы орус аскери базасын атпай коюу же болбосо ошол жерге бомба түшпөйт деген кепилдик бар беле? Кепилдик жок эле. Ошондуктан бул жерде чоң тобокелчилик бар да. Жанында орус аскери турса, аскер базасы турса, аскер базасына келип эле анан Ирандын ракетасы түшүп келсе, анда эмне болот анда? Анда орустар албетте буга кошулат да, туурабы? Орустар буга каршылык көрсөтөт. Орустар айтат, бул кандай акмакчылык деп. Ошон үчүн бул жерде чоң риск бар да. Орус болсо негизги өзүнүн партнерлору бири болсо, орус. Анан алып туруп анан орустун базасын талкалап салса итере болбойбу? Ошондуктан бул экинчи негизги жүйө. Иран бизди көздөй баары бир атпайт болчу ошол учурда дагы. Бул экинчи жүйө. Үчүнчү жүйө. Деги эле бул жака ата турган болсо, бул жерде Кытай бар. Кытайды дагы ракета ашып кетиш керек болчу да. Бул биз Кыргызстан, Борбор Азия, орустун таасири, Кытайдын таасири карамагына киребиз. Булар болсо аймак-аймакты бөлүп алышкан да. Бизди баягы тиги малчылар жайлоону бөлүп алгандай эле бөлүп алган, мисалычы, биздин ошо жерге таасир эте турган аймагыбыз, тигинин таасир эте турган аймагы деп. Биз ошо орустардын таасир эте турган аймагы, ОДКБнын ичине киребиз. Бул жер Кытайдын таасир кыла турган аймагы бар. Ошондуктан бул жакка деги эле гипотетикалык түрдө дагы, мындай теориялык түрдө дагы ошо базабыз болгондо дагы ошол Иран атат деген бул мындай эми нөлгө барабар эле бир нерселер болчу да. Ошондуктан бул болбогон нерсе. Жөн эле ички саясий эле отуруп алып жана булжырактар айтып атат да, биз мынакей Атамбаевдин көрөгөчтүгү. Атамбаевдин көрөгөчтүгү эмес, бул жөнүндө орустар басып коюп эле ошентип эле давай чыккыла деп эле орустар кыйнап эле чыгарып ийген. Курманбек Салиевич чыгарам деп чыгарбагондо көрдүңүздөр эле. Могул жерде инкылап болгон, ал жерде океңдердин ролун абдан жакшы билесиздер баарыңыздар, кандай рол болгон, негизги рол болгон. Аны кубалап чыккан. Андан кийин Атамбаев болсо ошо бирден бир шарты мынакей кетирем деп, бул орустун басымынан кийин эле Америка чыгып кеткен. Эч кандай көрөгөчү жок эле. Эми айтып кетейин дегеним, Иранда болуп аткан согуш албетте канчалык бизге таасир эте алат дейт. Эми Кудай деп туралык, эми баары бул болсо тиги 3-дүйнөлүк согуштун башталышы же болбосо бул башталган мынакей ушинтип уланып келатат деп атат. Эми бирок эмне менен бүтөт экенин бул белгисиз. Мына экинчи күн бомбалуу болуп атат. Ирандын ичинде көрдүңүздөрбү, Трамптын кайрылгандагы мындай болду. Булар болсо негизги жетекчиликтин баарын биз өлтүрөбүз, негизги куралдуу күчтөрдү баарын кырабыз, эң негизгиси деп
баягы үмүттүн баарын кимге артып атат? Үмүттүн баарын Иран элине айтып атат. Иран эли силер азаматсыңар, мынакей биз сизге шанс берип атабыз деп Трамп дагы айтып атат. Өзүнүн кайрылуусунда Нетаньяху дагы айтты. Булар болсо ошо Иран тилине которуп туруп сүйлөп атышат мунун баарын. Ошол жерде пропаганда жүргүзүп атат. Жанагы жакында эле көңтөрүшкө көтөрүлгөн элдер көтөрүлгүлө дагы Ирандын бийлигин силер алмаштыргыла деп жатышат. Иранда болсо албетте бул бийликти көздөгөндөр дагы аз эмес. Бүгүнкү күндө ошол аятолла каза болду деп азыркы күндө траур болуп, бетин тытып, ыйлап өңгүрөп аткандар да толтура. Эгерде видеолорун карап койсоңуздар, ошол эки аятолланын акыркы сапарга узатарда ошонун эмесин сөөгүн аянтчага чыгарган экен. Аянтчанын ичи эмне болуп атканын көрсөңүздөр түн эле бир укмуш. Анчалык эл мен көрө элек болчумун. Бул биринчиден. Экинчиден эми мындан ары эмне болот десе, албетте Америка менен Израиль алардын бийлигин алмаштырганга, Ислам республиканы жок кылганга, анын ордуна демократиялык делген деп аталган өлкө курганга, же болбосо өзүнүн ошол эки Американы чыгыш багытты, батыш өлкөлөрүн багыттаган, Европаны багыттаган бир башкаруу формасы, башкаруу адамдар келет деген үмүтү бар. Ага булар болсо жер операциясын жүргүзбөсө керек деп ойлоп атам. Себеп дегенде эми ал биринчиден өтө эле алыс, экинчиден бул өтө кооптуу. Ирандан 4-5 эсе алсыз, курал жарагынан алсызыраак, күч жагынан алсызыраак делген Иракка жергиликтүү операцияны кылыш үчүн булар 10 жылдап даярданышкан да, Америка. 10 жылдап даярданышкан. Ал эми Иранга ошо жергиликтүү операция кылыш мисалы бул өтө татаал эле. Ошондуктан мындай жергиликтүү операция кылбаса керек деп ойлойм. Негизги максат азыр жөнөкөй эле. Ислам республикасын жоготуу. Иран же болсо жок дегенде Иранды алсыратуу. Же болбосо эң жакшысы булар ошо эки Ислам республикасын жок кылып, анын ордуна демократиялык деген мамлекет куруп, анан ошо эки Американын жана Европанын таасириндеги, алардын сөзүн уккан, алардын сөзүнөн чыкпаган мамлекет куруу, ал жердеги нефть ресурстарынын баарын өзүнүн көзөмөлүнө алуу. Себеп дегенде бүгүнкү күндө Араб Эмираттарынын нефти, ошол эле Бахрейндин, ошол эле Катардын, негизи эле эң нефтке бай деген өлкөлөрдүн баарын көзөмөлгө алганда, жалгыз эле 2 өлкө бар болчу, эми 3 өлкө деп коелучу, баягы нефтини мындай башкаруу көзөмөлүн Америка жүргүзө албаган. Бул Венесуэла болчу. Ал жака Американын көзөмөлү жок эле, нефти аябай көп. Бул Орусиянын нефти аябай көп, ал жака Американын көзөмөлү жок. Үчүнчүсү бул Иран. Иранда нефть толтура, Американын көзөмөлү жок болчу. Мурда Пехлеви шах болчу 79-жылга чейин. Анда ошол жердеги нефттин баарын иштеткен америкалык компаниялар болчу, басымдуу көпчүлүгү болду. Бүгүнкү күндө мисалы мусулман мамлекеттери делген ошол эле Сауд Арабиясы, Араб өлкөлөрү, могул Бириккен Араб өлкөлөрү, булардын баардыгында жана нефти бар го, анын баардыгын басымдуу көпчүлүгүн Америка өлкөлөрү иштетет, же болбосо Америка өлкөлөрү башкача ар кандай жолдор менен аны көзөмөлдөп турат. Дүйнөдө нефттин басымдуу көпчүлүгүнүн баардыгын Америка көзөмөлгө алып койгон. Ушул эле чоң 3 өлкөдө көзөмөлү жок болуп келген. Аны болсо мынакей азыр Венесуэланы көзөмөлгө алганы калды деп айта берсек болот. Эми аны Мадураны камап коюшту, тигил жердеги ички азыр бийлик кимге калса, азыр аял киши бар, ал жерде айтып атат, сен мен айтканды кылбасаң, анда сен да көргүлүктү көрсөтөм деп атат. Ал жерде азыр иш чаралар жүрүп атат. Менимче ал жерде нефттин баарын көзөмөлгө алып коет. Мынакей Иран дагы көзөмөлгө алганга аракет кылат. Иракты болсо буга чейин көзөмөлгө алып койгон. Азыр Иракта эң негизги чоң нефть булактарынын баарын Американын компаниялары көзөмөлгө алат. Ошондой туугандар, нефть деген бул чоң ресурс, бул экономика, бул дегеле өлкөнүн өнүгүүсүнө чоң таасир бере турган ресурс. Ошондуктан өлкөнүн мен деген кыйындары албетте ага көзөмөлгө күрөшүшөт. Эми мындай деп айтып келеличи, эл аралык укуктар деп эл аралык бир жалпы негизги принциптерди биз карманабыз деп ошон үчүн ООН түзүлгөн да. Бирок
Өзгөчө Трамп келгенден бери эл аралык укуктар, эл аралык принциптердин баарына түкүрүп, чекит коюп, крест коюп койгон. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап, мен бүгүнкү күндөн баштап эмес, могу АКК ошо өзгөчө Трамп келгенден баштап дүйнө жүзүндө ким күчтүү болсо, ошонун өкүмү сүрүлүп калган заман. Ким күчтүү болсо. Азыр ушундай заманда жашайбыз. Ошондуктан мисалы бүгүнкү күндө бирөөгө таянып же бир өлкө мага бир жардам берет дегенден биз алыс болушубуз керек. Мына келейген Иран өлкөсү. Анын партнерлору, негизги партнерлору бул Кытай, Америка болуп эсептелип келет. Эмне дешти? Кытай эчтеке деген жок, унчукпай карап турат. Орусия эмне деди? Орусия Путин айтты, бул деген бүт эл аралык принциптерди бузуу менен тиги аятолла өлтүрүлдү. Бул деген адамгерчилик дагы принциптерге жатпайт, эл аралык дагы укук принциптерине жатпайт деп койду. Бирок Путин өзү баштаган бул Украинада. Ошол эл аралык принциптерди бузуп, Крымды тартып алып, азыр тиги эмени көзөмөлгө алам деп, Украинаны көзөмөлгө алам деп. Андан кийин мынакей Америка тиги Венесуэланы көзөмөлгө алам деп анын тиги жетекчисин урдап кетти. Анан мына туруп алып Иранды талкалап көзөмөлгө алам деп жаткан учуру. Ошондуктан мен дагы бир жолу баарыңыздарга эсиңерге салып кетем да. Кыргызга кыргыз эле күйөт. Кыргызга кыргыз мамлекети эле күйөт. Бизде Кудай анын жүзүн нары кылсын, бирок бизде бир бул жакта бир чоң чатак чыгып кете турган болсо, коңшулар менен же башкалар менен жардам бере турган деле эч ким жок кыргызым. Сен кимге кайрылба, баары азыр өзү жөнүндө ойлоп калган заман. Ошондуктан мен жанагы Кемпирбат боюнча ызы чуу болуп атканда мен айткам, бүгүнкү күндө буга чейин баягы 2 дос болуп келди, азыр болсо ал 2 дос деген тандем жок, азыр биздин президентибиз эле бар, бирок булардын азыркы кылган эң бизге чоң байлыгы Кыргызга бул чек аранын баягы расмий чыр чатагын баарын чечкени аябай жакшы нерсе болду да. Биз азыр коңшуларда бирөөсү менен дагы мындай чек ара маселеси жок. Уруша турган, тытыша турган, кырылыша турган азыр негизги маселелер жок. Нефтибиз дагы кыйраткан нефтибиз жок. Газыбыз дагы кыйраткан газыбыз жок. Газыбыз жок коебуз, нефтибиз анча мынча бар. Эң опурталдуу маселе бул келечекте жаралышы ыктымал. Бул суу маселеси. Суу азайып баратат, азайгандан суунун баасы көбөйө берет. Ал эми коңшулар болсо муну баягыдай эле бекер же болбосо арзан баада ала бергиси келет. Анан биз ошондон сатабыз, анан баасын көбөйтөбүз дегенде эле ошондой бир чыр чатактар чыкпаса, мындай башка олуттуу чыр чатактар чыга турган бир себеп жок. Анын негизги себеби эле бул чек ара болчу. Ушул бийликтин бүгүнкү күндөгү ушу эң кылган жакшы нерсеси, мен муну дайыма кайталап айтып келем, бул Өзбекстан менен Тажикстандын маселесин чечкендиги. Ошондуктан бизде азырынча тынччылык. Иран маселеси бизге анчалык деле кооптуу болбошу керек, себеп дегенде Иран менен биздин эч алакабыз жок. Ал жерден нефть албайбыз, ал жерден эчтеке албайбыз. Соода катнаштарыбыз деле жок. Ал жерде биздин көп адамдарыбыз деле жок. Ошондуктан мындай бизге көп анча таасири деле тийбейт. Ошондуктан эми биз жакын арада карап туралык. Азыр Иран болсо бийлик өзүнүн ички ресурстарын, ички жана сүйлөшүүлөрүн колго алып, аятолланы шайлоо аракетин көрүп жатышат. Каза болгон аятолланы көмгөнгө мына акыркы сапарга узатышты. Элдерди кармап Америкага бизге тышкы душман болуп атат, чогулгула деп турган учуру. Ал эми аятолланын оппозициясы, ичиндеги оппозициясы азыр колунан келген аракетин кылып, элди ушу Ислам Республика бийлигин жанагы КСР деген корпус, ислам коргоо корпусу дегендерди жок кылганга аракет кылабыз деп атат. Канчалык алардын күчү жете алат белгисиз. Бирок бомбалоо токтобойт. Нетаньяху, Израилдин президенти айтты, биз бүт аскерий объектилердин баардыгын жок кылабыз, урматтуу Иран эли.
баатыр эли өзүңүздөр ошоки ислам мамлекетинде турган кан ичкичтердин баарын жок кылып ачык мамлекет куруп алгыла деп чакырып атат. Эми калгандары ошоки Иран элинен көп нерсе болот. Эгерде алардын оппозициясы күчтүүрөөк болуп кетсе, ал жерде лидер деле жок калган да, оппозицияда бүт лидерлердин баары же өлгөн, же камакта, же качып кеткен. Сыртта жанагы мурунку Пехлеви хандын тукуму, анын небереси баягы Европада азыр ал киши баарыңар чогулгула туруштук берип, азыр Аятолланын бийлигинин баарын жоготкула, кан ичкич бийлигинин баарын жоготкула деп атат. Канчалык деңгээлде бул ишке ашат билбейм, бирок Америка менен Израиль колунан келген аракетин кылып, ошол жердеги бийликти алмаштырып, деги эле башкаруу формасын алмаштырганга аракет кылат го дейм. Канча күн бул бомбалоо болот, канча күн дагы жүрөт, көрө жатарбыз. Эми муну жакшы деп айтыштан мен алысмын. Бирок ошол эле учурда биз бул окуядан алыспыз. Бизге мындай таасир эте турган чоң державалар бул Орусия, Кытай өлкөлөрү, чоң державалар бул согушка азыр алектенбей турат. Ошондуктан мындай таасири азыраак да. Иранда болуп аткан окуя ушундай. Азыр бир дагы адис, бир дагы эксперт, бир дагы талдоочу, ошол эле Америкада болобу, Израилде болобу, башка өлкөлөрдө болобу, эч ким айта албайт азыр Иранда кандай окуя болуп кетет. Бүт баарынын суроосу бир эле. Ислам мамлекети өзүнүн туруктуулугун дагы бир жолу сынап карманып ала алабы? Жаңы аятолла, жаңы лидер, диний лидер бүт баарын чогултуп, сөзгө кепке келип, бүт өзүнүн улутун чогултуп, бир күч кылып топтоп туруштук бере алабы? Же болбосо Иран менен Израиль бүт баарын талкалап, жок кылып, аяк түбү ички оппозициядан ошол Ислам республикасына каршымын деген Иран эли чогулуп, күчтөнүп, анан өзүнчө жаңы мамлекет кура алабы? Убакыт көрсөтөт. Пехлеви хан келеби Иранга? Ал өмүрүндө эле келген эмес, кичинекей кезинде, бала кезинде ал жерде ата энеси менен качып кеткен эле. Азыр ал келеби, келбейби, аны дагы эч ким билбейт, эч ким айта албайт. Бирок баарыбыз ошол Ирандагы окуяларды дүйнө жүзү карап отурганы учуру. Албетте бул геополитикага дагы чоң таасирин этип атат. Ички ушул багыттагы ошол жакынкы чыгышта дагы саясий оюнчулардын дагы бири чоңоюп, бири азайып, ал жердеги баланска да чоң таасир этет. Деги эле жалпысынан дүйнө жүзүнө дагы бул согуш таасир этип жаткан учуру себептен да көрүнүп, билинип калды. Азыркы күндө эч кандай эл аралык укук деген иштебейт, эч кандай бир эрежелер, жалпы бир сакталган эрежелер жок. Өлтүрөм деген кишисин күчтүү өлкөлөр биригип туруп бат эле өлтүрүп коет экенин көрүп калдык. Себептен да мынакей 2 күн бомбалашты. Биринчи эле бомба дегенде ошол Хаменеи, бир килейген өлкөнүн чоң лидери, дайыма жашынып жүргөн, дайыма коргонуп жүргөн лидерлери, анын жакындары, генералдардын баары кырылып калышты. Себептен да бул цыруу атайын ошолердин баарын карап жүрүп, даана тактап чогулуш болуп атканда, бир эмес 2 жерде чогулуш болуп атканда, ошол чогулуштарга так гана урган да. Ошон үчүн көрдүңүздөрбү, бир урганда эле килейген өлкөнүн лидерлери жок койсо. Дүйнө өзгөрүп жаткан учуру туугандар, дүйнө олку солку болуп жаткан учуру, биз ошондой учурда жашап жатабыз. Ошондуктан мен дайыма айтып кетмекчимин, могу Кыргызстанда болуп аткан тынчтыкты, Кыргызстанда болуп аткан стабилдүүлүктү, Кыргызстанда болуп аткан азыркы күндөгү бейиш жашоону биз баалаганды үйрөнүшүбүз керек. Кыргызстандай тынч, Кыргызстандай абдан жакшы, кенен мүмкүнчүлүктүү мамлекет дүйнөдө бүгүнкү күндө өтө аз. Дүйнөдө абдан көп согуштар жүрүп жатат. Дүйнөдө абдан көп ачкачылык бар. Дүйнөдө абдан көп олку солку болуп, азабын жеп жаткан мамлекеттер бар. Кыргызстан эң жакшы тынч мамлекеттердин ичине кирет. Биз албетте баягы экономикалык жактан карыздарыбыз бар, кедейлерибиз көп, анан тартыш болгон адамдарыбыз көп деп айтканыбыз менен, бизде ачка болуп аткан адамдар жок. Ачкадан өлүп аткан кишилер жок. Бизде таптакыр эле экономикабыз кыйрап,
шагарап бүгүн өлүп калалы деп отурган учурубуз жок. Бизде олку солку болуп согушабыз деп, коңшулар менен тытышабыз деп турган негизги маселелер жок эсе. Бизде бүгүнкү күндө Кыргызстанда да ички саясатта дагы кайсы бир деңгээлде стабилдүүлүк орноп турган. Ошону баалайлык достор, жакшы, тынч өмүр сүргөнгө жана өлкөбүздү стабилдүү кармаганга аракет кылалы. Сак саламат болуңуздар.